Alhamdulillah жаштар ыймандуу болуп, мына ошол балдар, кыздар, кээде күйөө балдар, мына ошол өзүнүн кайнатасына, ажылыкка, башкага жанакындай билетин алып берип, акчасын төлөп берип аткандарын угуп атабыз, мына ушул көрүп атабыз. Бул жакшы нерсе. Бул жакшы нерсе. Эми акча табыш бул айтып атпайм, ар кандай бир себептер менен, кээде кошунасы белек кылып койгондор, балдары белек кылып койгондор, жана башка жанакындай бир китеп жарыштардан унутуп алгандар, жана башка бир себептер менен ажылыктын, умранын билетин колуна алып алгандар толтура. Бул акча маселеси оңой эле чечилет экен. Бирөө подарка кылып бериши мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Бирок мына ошол ажылык эмне үчүн бул ислам шариятындагы бир улуу ибадаттардан? Анткени бул биринчиси мына ошол акча менен бара турган ибадат боло турган болсо, экинчиси акча дагы беректе калсын. Мына ошол эмне? Адам өзүн руханий тарбиялап, жан дүйнөсүн, жүрөгүн тарбиялап барып, жараткандын астында Кудай үчүн берилүү менен, ихлас менен кылына турган ибадат болгондугу үчүн. Ошого өзгөчө кээде жанакы барып келсе ичпей калат, барып келсе алдабай калат, барып келсе кредиттен баштатат, барып келсе сөгүнбөй калат, барып келсе апамды урбай калат деп эмес. Балким эмне? Мына ошол эмне? Албетте Мекке бул мына ошол хидаяттын булагы. 18 000 ааламга, дүйнөнүн булуң борчуна ыйман, ислам, хидаят, мына ошол ыйман нуру ошол жерден тараган. Бирок мына ошол бүгүн барам дегендер башкалар, Кудай кааласа, кээ бирөөлөр бар десең, жок мен барып келгенден кийин кайра күнөө кылып коем дейт. Андай кылып коем, мындай кылып 60-тан ашайын, 70-тен ашайын дейт. 60-тан ашканга, 70-тен ашканга гарантия болсо анда эч нерсе эмес. Бирок ошого жетпей калган болсок, анда бул өтө нерсе. Анан негизгиси бул ажылыкка барганда кайра келип күнөө кылып коем деп эмес, балким ушул боюнча оңолдум, өзгөрдүм, кайттым. Ансыз деле ушуга чейин пендечилик кылып, инсанчылык кылып, билип билбей моондой күнөөлөрүм бар. Ар кимибиздин өзүбүзгө күнөөлөрүбүз, кылыктарыбыз, жоруктарыбыз белгилүү. Бирок мен ушул барышта, Кудайым буйрса, Арафатта Аллах Таала фериштелерге сыймыктанат экен. Менин күнөөлөрүмдү кечирет экен. Арафаттан кайтканда бир дагы күнөөсүз калат экен адамдардын бардыгы. Эң биринчи күнөө Арафаттан кайтканда ошол эле жерде кайра биринчи күнөө башталат экен. Ал күнөө кайсы десе, Кудай мени кечирдиби, кечирбедиби? Шумкардамы айтты деп, баарыны кечирет деп. Маналарды го кечирди, бирок мен бетамызды кечирдиби, кечирбедиби? Мен күйдүргүнү кечирдиби, кечирбедиби? Эми булар билбегени менен менин косяктарым толтура, өзүм билем го өзүмдү деп туруп, ошол жерде да Кудайдын кечиришинен күмөнсүрөсөңүз, шектенсеңиз, алгачкы күнөө кайрадан ошол жерде жазылат экен. Ошондуктан урматтуу аталар, агалар, өзгөчө мына Кудайым буйрса 10 күндүн ичинде биздин кыргызстандык ажылар биз менен кошо мына ошол дүйнө жүзү ажылыкка учу баштайт. Мына ошол жамааттын арасында дагы ата-энеси жөнөтүп аткандар бар, туугандарын жөнөтүп аткандар бар. Мына ошол эскертүү менен башка менен өзү бараткан аталар бар. Мына ошол өзүбүздү бир руханий тарбиялап туруп барсак, оңолууга бир өзгөрүүгө бет алып барсак. Анан былтыр ажылыктан келгенде да бир эскертүү катары айткан элем, адатта бизде плюс 60, плюс 70, 60-тан ашкан, 70-тан ашкан атасы менен апасын жөнөтүп берип, биякта дамылаган чомчу сүрөт жөнөтүп туруң деп төлкө сүрөт сурагандар бар. Атасын ден соолугун эмес, башкасын эмес. Ошого өзгөчө жаштар жанакы эптеп эле ошол ажылыктын $4,500 төлөп колуна билетти карматып койгон, бул эрдик эмес. Бүгүн эптеп акчаны таап, мына атам акчасын төлөп койдум, апам акчасын төлөп койдум, ажы башчы менен дамла менен барып келет деп жөнөтүп берген бул акмакчылык, бул эрдик эмес. Ал жердин алхажу машакка дейт пайгамбарыбыз. Ажылык бул машаккат, бул кыйынчылык. Ал жерде жанакындай бир физический аябай адам чарчайт. Ал жер мына ошол дене менен, басуу менен, кыймыл менен боло турган ибадат. 6 миллион, 7 миллион адам бир учурда бир жерге чогулат. Кээде жума намаздан чыкканга чейин канча терде башка болуп, кача кой башка кой эштен калдым дейсиз. Ал жерде бир адашкан болсоң, кайра жамаатың тапканга чейин 2 күн өтөт. 5 миллион, 6 миллион адам арасында барып сууга кирсингендей сиңип кетесиң. Ошончо адамдын бардыгы бир учурда кара ташта айланат. Ошончо адамдын бардыгы бир учурда Арафатта туруп Кудай Таалага дуа кылат. Ошончо адамдын бардыгы бир учурда мына ошол Муздалифада таң аттырат. Бардыгы бир учурда барып шайтанга ташатат. Эмелесең 6 миллион адам мына ушул жол менен карап кетип атат. Ушундай эле жол, ал жерде бир өзгөчө жол эмес, башка эмес. Демек ошол жерде давлениясы көтөрүлүп кеткен болот, ооруп калган болот. Биздикилер мына ошол барып эле бир 2 күндөн кийин уже көбүн путу шишип жатып калат, башка болот. Биякта жана красавчик акчасын төлөп койгон баласы, дамыла атам сүрөтүн жөнөтүп койгон, апам сүрөтүн жөнөтүп койгон деп төлкө сүрөт жөнөйт.
бията досторго, тууган урттарга мактаныш керек. Мына ажы башы жөнөтүп, атам ажда жүрөт, умрада жүрөт. Ал путу шишип, кээ бирлери давлениясы көтөрүлүп, капельница алып, ажы башы алып барган жанагы адамдарды карабастан, анын апасын карап, хирургияда, башкада, больницада арабча котормочу болуп, аны менен кошо палатада жатканы менин иши жок. Ошого ажылыкка жөнөткөн жакшы, ажылыктын соогу жөнүндө мына мен силерге жарым сааттан бери сөз кылдым. Бирок жөнөткөндө мына ошол жанагы обалы учкашпа, учкашсаң түшүп качпа. Эрдик кылсаң сүрө кыл. 40га чыдаган 41ге дагы чыда. Атаң жашыраак болсо, башка болсо анда проблема жок, макул өзү барып келсин. Бирок бир аз чоңураак болуп калган болсо, көпчүлүк айтат да, адамла атам тетик дейт. Атам айта өзү үйдө мал карайт, башка кылат, атты жетелеп чыгат, жетелеп киргиз башка дейт. Бул эч нерсе эмес. Ал жердин өзүндө бир күндө 5 километр басыш керек болот. 3 күндөн кийин, 2 күндөн кийин путу шишип кетип башка болуп, жайынан тура албай. Ал ысыктагы, ал ысык элестетпеңиздер мына биздин Саратандын ысыгыны. 55 градус болду. Былтыр 4-5 миң адам өлүп калды, элементарный мына иче турган питовой суудун жоктугунан. Ошончо жерде жоопкерчилик менен ал жерде айтпайм, ал бирөөдү карамак түгүл, өзүңдү өзүң эптесең ошол чоң жардам. Анан бияктан атасын апасын жөнөтүп берип эрдик кылгандар сураныч сиздерге эскертүү. Кээ бир энелерди көрдүк, кээ бир аталарды көрдүк. Мен балдарым мага белет аперсе аябай ыраазы болдум эле, көрсө менин балдарым туура эмес кылган экен. Балдарымды мен каргасам болчу экен деди. Анткени менин балдарым ар бири келип кеткенге кудурети жетет эле деди. Ар бири бизнесмен, ар бири кыйын эле деди. Умра баш бол мен жылына 4 жолу 5 жолу барам. Кээ биринин кийимин жууп бересиң, кээ бирин антип бересиң, мынтип бересиң, жетерейсиң, башка кыласың. Байкуш эми балдары араң ушул аксакалга акча тапса керек да деп. Анан келсең эле чалат да, Дамыла олигархта атама умра той кылып атам. Дамыла хан ордодо той кылып атам. Барсаң 10 адамдын тойуга жанагы атам умрадан келди, бете мактанып той кылат. Атасы ал жакта жанагы бир 2000 сом берип, келескеге салайын десең, ошого акчасын кетирбейт. Балам акчам жетпей калат депчи. Анан аны өзү акча кетпесин деп өзүң түртөсүн башка кыласың. Ошол балдар ата-энесин жөнөтүп дуа албастан кээде каргыш алып калат. Ошонун үчүн атамды, апамды жөнөтөм дегендердин кулагына күмүш сырга, жашыраак болсо, тыңыраак болсо, пожалуйста, ага мен каршылыгым жок. Бирок эми эң чоң мүмкүнчүлүк баламды деп, аялымды деп, үйдү деп, машинаны жаңылайын деп бардыгыбыз ушу талпынууда күрөшүп атабыз. Эми зор мүмкүнчүлүк атаң апаң ажылга кетип атса, эптеп ошол инип жүргөн машинаңды сатасың, короодогу малыңды сатасың, кошулуп барып ошол жерде Арафатта бир дуасын алып калган болсоң, сенен өткөн бактылуу барбы? Ана бизнес, ана өнүгүү. Мына ошол жерде апаңды батасын алып ошону менен мактан, сүрөтүн жөнөт деп мактанбай. Мына ошол жерде ата-энеңдин тамагын ташып мактан. Ошол жерде анча-мынча ысыкта тедеп күн сайын күнүнө 2-3 футболка алмаш чыгып эле кирдиң, суу болуп калат. Эми зданиядан чыксаң, зданиянын ичен бүгүн жанакы кондиционер менен гана жан сактайсың да. Агар зданиядан чыккан болсаң, уже бүттү. Бул парга чыктым деген сөз, сыртка чыкканда. Дүкөнгө, магазинге чыксаң ham зонтик менен чыгасың. Анан ал жерде сен жанакы зорго баскан, араң баскан апаңды, атаңды жөнөтүп бересиң, ал байкуштар тердеп, же кийимин алмаштыра албайт, же башка кыла албайт, тердеп, сасып, жанындагыларга зыян берет, өзүнү кыйнайт. 20 күндүн ичинде келгенге чейин канча жүдөп, канча кыйналат. Сен биякта кыйраткансыз олтурбагыла, ошого урматтуу ата-энесин ажыга, умрага жөнөтүп аткандар, мына ошол алып барып, эң чоң ийгилик, эң чоң карьера, эң чоң мына ошол оомат ошол жерге алып барып, Кара таштын жанында апаке, атаке бир дуа кылың деп, ошолорду келескеге салып алып, путун массаж кылып, жетелеп жүргөн бул дүйнөдөгү бизнестин башка эң жеткени